35 жылдан бери чыгармачылыктын казанында кайнап келе жаткан Абдылда Иманкуловдун күлкү сүйүүчүлөрүнө арналган Нананы аталышындагы концертинен репортажга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азыркы тапта элдер чет-четинен келип жатышат. Концерттин башталарына аз гана убакыт калды. Андыктан биз Абдылда Иманкуловдун бөлмөсүнө барып, концертке болгон даярдыктарын сурап көрөлү. Биз менен чогуу жүрүңүздөр. Мен теге 2014 жылы 2 концерт бердим, мына бул жылдын аягына жетпей 3-чү концертим. Мен колуман келишинче иштеп калайын деп аткан концерт. Мен ошо эл көбүрөөк кээ-бирлер айтып атпайбы, жанагы мен акча таап берейин деген концерт эмес, тигиндей мындай деп. Жок. Мен ошол эл жакшыраак келсе, акча түшүп калса, бала чакам багайын деген концерт. Себеби башка кылар эчтекем жок. Bir ekirдап, анан кийин кыргыз эл баатыр, кыргыз заслуга алгандардан эмесмин. Мен колдон келишинче элге болгон сый урматым ушу, мен башынан эле айтып келем, Кудай буйрса, ден соолук берсе, ушул акыл эсимде турсам, концертим качан даяр болсо тез-тез берип турам деп келем. Мен ошол өзүм убадам аткарып атам деп түшүнөм. Залдын ичи толор замат концерттин көшөгөсү ачылды. Алгач сахнага Кодул Борончу Кудайбергенов менен Тынар Курбаналиев чыгып сөз баштап беришти. Ассаламу алейкум агайын туугандар, алтындай вактыңыздарды бөлүп, Абдылда экөөбүздүн концертибизге кош келипсиздер. Рахмат сиздерге. Мен билем алыста отурган, бийик жерде отургандар Абдылда кичирейип кеткенби деп атсаңар керек. Мен Борончу. Абдылдан жашкеси. Рахмат сиздерге. Абдылда агайыбыздын чыгармачылык концертине ушундай урматтап, сыйлап, зал толтура батпай келгениңиздерди көрүп, Тынар экөөбүз кичине бир аз неудобно болуп. Тынар экөөбүз келгенбиз. Тынар сен чыкканда көбүрөөк кол чапканда эле мен билдим да, бээрин ушул 70-80% ош менен жалалап отурат. Елде де мындай чүрүчү кеп болду да, урушуп кетпейт, анан урушкан жокпуз. Мына бир туугандай эле, мурдагыдай эле, бир үйдөгүдөй эле, бири атамдай, бири апамдай болуп эле экөө жүрөт. Атайым мына ушундай сөз көп болуп аткандан ушул агайыбыздын концертинде келип, куттуктап, анан канча адам келип экен көрөйүн деп эле келдик просто. Жок, ошо жана биз айтканда эл кызык да, ушуну сөз кыла беришет да, кызык экениңиздерди мындай. Мына жерден деле билсе болот да, мисалы үчүн мына филармонияда 50 артист катышкан Сарымерден болуп атса, сен келип алсаңар, кызык э. Бичкейдик эмес, айтып койдум, просто жерин айтып койдум. 50 артистти көрбөй анан жалгыз Абдылдага келип алган кус деле жок экен да, могу көрүүчүлөрдөчү. Эмне үчүн мен билдим, бир Абдылда экенин баары бир акылдуу адам экен да, бул кыйтыр адам экен да. Экөөбүз эмне үчүн концерттин башында чыгып баштап экенин байкап калдым. Көрсө эмгичил элдер отурбай атпайбы? Бул жөн элди алаксып турсун деп эле чыгарып коюптур экөөбүз. Келиңиздер урматтуу коноктор, келип толук отуруп бүткөн болсоңуздар, бүгүнкү концертке дагы бир жолу куш келипсиздер. Абдылда экөөбүзгө чыгармачылык ийгилик, бир жакшылыкка кол чагалар менен Абдылда экөөбүздүн концертин ачыктап жарыялап коелу. Келиңиздер. Assalamu alaikum hurmatlı. Men sүйгөн көрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Өзгөчө мен ар дайым концертимде айтам, өзгөчө мынабул алдыдагы отургандар. Чын ушу сахнадан мынаяка чыгып келаткан деле ушу алдыда отургандар менин бир туугандарымдай көрөм да силер. Чын мондай каатчылыкта 500 сом оңойбу. Тети аркадагылар жаман көрүнөт кишинин көзүнө. Келе калып эле үстүгө чыгып кетишет да. Эми бир чыгып кет, эки чыгып кет, уят да, түш да ылдыйраак туурабы? Тамаша, мен дагы 300 сомду дагы күнүнө аялыман урушуп атып бараңарам. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылдан кийин бир жолугушуп атабыз. Өткөндөгү жаңы жылыңыздар менен жакшылыктуу жыл болсун.
2 aydan keyin bir деп жүрбөңүздөр. Орыстар айтып коет, лучше поздно, чем никогда дегендей. Абаса жаңы эле өткөн 14 февраль сүйгүнүңүздөр менен куттуктайм. Бу кыргыздар bir nerseni abdan tez kabul algan elbis de. Bizdin ubakta 14 fevral süyü günü degen çok bolçu tura. Kaçan payda oldu bilmem. Başka ülkelerde kanday bayramdalat bilmem. Bizde Kırgızistan'da ulutluk bayram kaylandı. Şahar yerlerinde Kırgızistan'ın bardık şahırlarında uşunday katı bayramdalat. Bir de gastininsada, bir de kvartirada orun yok. Men özüm istep tapamadım geçe. Değil mi? Sırttan bir konaklar geldiler de, oşular çatı sayın dep tapamadım. Şahırlar yerlerindeki jakşı tozup ataz, ayıl yerindekiler jaman kıynalıp atadı. Ce sauna yok, ce gastinsa yok, ce kvartira yok, eşik kış. Gün soğuk, sүйüşkөндөр keçke biri jaldırıp karap, geçinde үйüne girip gelip kalırsa. Adamdın sezimi menen oynop bolboyt. Bu zaman da dura böyle. Mamleket hökmöt tezrak hareket kılıp ay yerine tez gazetesa saunalardı kuruş gerek. Dep oylayм. Bolboso bir gütöt, 2 gütöt sүйüşkөндөр. Anan tacaganda 2-2'den açıktan açık köçüge жетелешip çıkıp ketse ne olur? Oşon üçün janagınday problemalardı çeşsek kança üylöөнү saktap kalat elek da. Bolboso uşul süyü günün fevralga emес, may, iyun aylarına kotoruş gerek. Çın, maseleni jogorku kеңешке kirgizsek, talkulap, taldap, bir gündü belgilep beredi. Алар абдан жакшы түшүнөт бул маселе боюнча. Бул кечте Абдылда Иманкуловду куттуктап токтоголдук шернелештеринен Темирлан Смамбеков, Айбек Карымов, акын Бактыгүл Чотуровалар келишсе, Роза Манова жана Азиза Ырбелек сунушту. Сүйүүчүлөрүнө 2,5 saat boyu тынбастан тамаша тартуулайм деп айткан Абдылда агай мына ырдоо талантындагы элге тартуулап жаткан кези. Саясатчылардын короосуна таш ыргыткан Абдылда мырза бийликтегилерге тийишкенди фишка кылып алган көрүнөт. Анткени кечедеги тамашанын 80% атка минерлер туурасында болду. Jaz bayramın kutlu olsun, gelinlerin sütlü olsun, partiyalar birleşir, parlamentin güçlü olsun. Nana ne? Sana ne oldu? Uşu yerinde nana ne degen jeri var ha? Niye nana ne? Uşulurda nana ne degen el bilet açsalar mı? Niye de anlatma mı de? Soğumuş. Ben bulurdum bir yerinde nana neyi bolboso bul üremez aydı koy. Bul oğlu İlyas'tıkı. Bili var. Ve sözünü ökölüp жазып hazır dayaktap geledi. Kayaktağın anlayın. Emin nana neydi süler jaskanca olsun var da dura o. Al söz da boldu da. Ben senin sözüme dişke çok mu değil mi? Gömül vurmayla olsun topla öyle. Gitti. Arkim süylöp arkıl gitti, elime kendi taştap gitti. Abaktağı bastıp kayıp, arnamızdı attap gitti. Nana ne? Çamak duymuşsun bu sene. Son ne gene? Yerine gel nana ne? Nana neydi ama? Abaktağı Batukay şirket vatsa, sana nana neydi? Ananı Arnamızdı attap gitti vatsa, nana neydi o şu? Öyle. Anam.
tapıldan ele samolyot gelip konup ministrler uzatıp жүрse nana ne? Arnamızdı eskidile albaybız. Erten ayla uşularda şaylaybız. Ay. Bunu ben Cankız ayıp başım gelir. İyi anam niye kılasın? Bunu oğlardın bağırı çok ayıp geliyor. Niye bulardın bari çok ayda dedi. Uşunun bağırı şayloğa katışkan da. Alardı ben Cankız şaylagan emasmın da. Niye de ben ele geçke? Ay. Uşularda şu 5 yılga şaylagan, 5 yıldan beri ay. Oturağız mı? Tamam bir şey kaydı başlayın. Bağırmış çok ayıtamız tamam. Ay. Çok ha? Hadi bakalım. Arnamızdı eskidile albaybız. Erten ayla uşularda şaylaybız. Ay. Ne oldu? Ne koşulmaya yatasın? Niye koşulmaysın ha? Ben Cankız ayayım. Ay diye oturasın özür koşulmaysın. Tamam çok koşul. Mağa bağırı mı da koy? Mağa bağır nasıl mı oğlum? Ne koy? İlk sap şehirde. Ay. Концерттин жүрүшүндө күлкүгө суугарылып, суратпастан кол чаап жаткан элди аралап, концерт туурасында ой бөлүшүүгө чакырдык. Эми ушул биздин мамлекетибизде болуп аткан баардык кемчиликтерди, өзгөчө чоңдордун кетирген кемчиликтерин даана элге жеткирип айтып атышат, ошонусу менен мага жагып атат аябай. Көңүлдү элдин көңүлүн жакшы ачып атат. Элдер ушу Абдулла Иманкулду жакшы көрүшөт. Баары ачык айтып атат. Жана депутаттарга каршы, президенттерге каршы жакшы сөз сүйлөп атат. Көпчүлүктүн көңүлү көккө көтөрүлүп турган чакта нааразычылыктарын айткан көрүүчүлөр да болду. Атайын Абдулланын концертин көрөлү деп келгенбиз. Канча жылдан бери мен көлдөн келдим. Мына бул жерден тартип жок. Ары бери өтүп атат элдин баары. Көргөн жокпуз, шаршап атабыз. Биз Абдулланы уважать этебиз, жакшы көрөбүз. Мына алып койбой, сыяты чакырсак келбей атат, биян чакырсак келбей атат. Жөн айлап кетти. Эс аламдычы, ошпосам да отурган деп отурам. Куудул мырза кечеге мыкты даярданганын далилдеп, саясат, маданият жана коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди айтып, аны кошок менен коштоду. Өткенде парламентте депутаттар сигарет тартпоо боюнча мыйзамдын долбоорун карап атышат. Радиодон уктум. Бирөөсү айтып атат. Түркмөнстанда дейт, адамдар көчөдө сигарет тартпайт экен. Таң калдым. Айламайм. Türkmenistan'da gaz, свет bekar bolsa, nan, tuz, jol kire bekar bolsa, alar sigaret tartıp cindir. Bizde aydın ayağında svetin akçası çıkıp gelgende naşa tartıvırgın gelir. Korrupsiya menен күрөшөбүз деп коюшат. Жогорку соттун кайнысы мошенник болсо, депутаттарыбыздын жарымысы качып жүрсө, кен прокурордун күйөөсү тиги болсо, Кудай. Элдин бетин антип карайбыз. Revolüsyona kana kılmay sökçüm uşunda yağırdık görmek biz akaydın kalan oğlum Asgar Bey bakının anam oğlum Kurman Bey o bizde uşları elegante
Taşladım. O çoğultu bağrısın, hoşon bile çoğu. Kaçmadım. Ya başını sen lan. Ошентип күлкү сүйүүчүлөрү бул кечтеги тамашалардан чер жазып, концерттин көшөгөсү жабылаарда тура калып кол чаап, куудулду сахнадан узатышты. Эгерде Абдылда Иманкуловдун Нананы аталышындагы концертин көрбөй калдым деп капалансаңыз, кайгырбаңыз. Анткени аталган концертти жакынкы арада Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.